18'ge çıkka çeyim bolda kayır barış керек? Qayerga borish kerak? Bilim o'qish kerak, maktabga. Казино барыш керек. Maktabga borish kerak. Жалал Абад шаарында чарбалык субъекттер мурда эскертилгендигине карабастан жашы 18ге толо элек өспүрүмдөрдү жумушка тартууну улантышууда. Шаардык ички иштер бөлүмү, мэрия, социалдык бөлүм жана аймактык башкармалыктардын өкүлдөрү тарабынан эмгек өспүрүм аталышындагы рейд жүрдү. Анын натыйжасында мектеп жашындагы айрым балдардын оор иштер менен алектенип жаткандыгы аныкталды. Рейдтин жүрүшүндө кээ бир иш берүүчүлөр тийиштүү адистердин ишине тоскоолдуктарды да жаратышты. Кабарыбыз бар, уже 5,5 мың штраф салды бизгечи, bir балага. 5,5 мың штраф салдылар, улукачы. Улукка. Sen olur зачем? Жоқ, тура эле сүйлөт. Улукка салсын штраф 5,5 мың. Эскертилген, келишимде көрсөтүлгөн. Анан биз бунун үстүндө иштеп атабыз бир нече күндөн беричи. Мына ana бала кабары бар. Тиги дагы бир милициялар бар. Кудрет 3 күн мурда штраф салып кетти. Анан чекеден кыдырып мен түшүндүрө баштадым. Созду. Алар көп билбей атат да кайерге барыш керек. Өзү эмгек кодексинде да 18 жашка чейин балдар иштеши мүмкүн. Мен ошону билет элем, иштеши мүмкүн, бирок определенный бир уруксат кагаздарын алыш керек экенинен кабарым жок эле. Рейдте шаарда жайгашкан автоунаа жуучу жана оңдоочу жайларда, базарларда балдардын эмгегин пайдалануу фактылары аныкталды. Тийиштүү кызматкерлер, ата-энелер жана иш берүүчүлөр арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бир нече ишкерлер түшүнүштү, түшүнүү менен кабыл алышты. Ал эми ошол түшүнбөгөн жетекчилерибизге дагы биз ошондой бардыгы рейд боюнча, жаш өспүрүмдөр боюнча ушул оор жумуштарга тартылбаш үчүн мектептерге баруу, билим алуу зарылдыгын биз аларга түшүндүрүү жүргүзүү иштерин жүргүздүк. Жашы жете элек өспүрүмдөр негизинен унаа оңдоочу, эмерек жасоочу жайларда иштешет. Көпчүлүгү үй бүлөлүк шарттын начардыгынан улам эмгекке тартылгандар. Ал эми айрымдары бош убактыларын текке кетиришпей, пайдалуу жумуш жасаганды үйрөнүп жатышканын айтышат. Сулга китептерим бар, сендердин бар, эжемдин сумкалары бар. Качан кетесиң? Мен кетем, эже. Мен эртерээк кетип калыптыр, 11-де кетип калыптыр, таркады 20-сын деп атып. Коомчулуктун басымдуу бөлүгү жаш өспүрүмдөрдүн оор жумуштарга тартылып жатканына каршы пикирде. Балдарга зарыл шарттарды түзүү, татыктуу тарбия берүү ар бир ата-эненин милдети экендиги белгиленет. Өкүнүчтүүсү иш жүзүндө мындай талаптар кээ бир ата-энелер тарабынан аткарылбай келүүдө. Бала түздөнтүү сааты менен мектепке барып, үйгө келип кайра кетиш керек да. Биз ошол учурдан пайдаланып туруп, баланы жумушка тартып алатабыз. Рейдтин жүрүшүндө жашы жете элек 3 өспүрүм жумушка тартылганы аныкталды. Жашы жете элек өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясы тарабынан каттоого алынып, тийиштүү чаралар көрүлүүдө. Эми ушундай эле рейд шаардагы интернет клубтарда да жүргүзүлөрү пландалууда. Элиза Жолтоева, Бибек Жумабаев, Жалал Абад шаары.